Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Десол иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Ош шаарынын так центринде жайгашкан, тактап айтканда Макаренкадан сатыла турган ремонту сонун болгон 3 бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар. Мен сиздерге азыр толук адресин түшүндүрүп берем. Азыркы учурда мен Макаренкада турам. Бул мына ушул 3 кабаттуу здание болсо, бул Макаренкадагы Алишер Навай аталышындагы мектеп. Бүт бардыгыңыздар эле билесиздер. Жанагы сатыла турган 3 бөлмөлүү батир болсо, мына ушул мен бет маңдайымдагы 4 кабаттуу домдо жайгашкан. Бул 4 кабаттуу домдун адреси Масалиева 41. Бул домдун алдына кантип келем десеңиздер, Масалиева адресинде жайгашкан Макаренкадагы Капитал банкты билесиздер. Ошол Капитал банктын бет маңдайындагы кычык көчөгө кирип, ичкериге бул жака бир 100 метр түз жүрүп кетсеңиздер, мына ушул 4 кабаттуу домдун алдына келесиздер. Бул жакта Ошмунун жатаканасы, бул жакта болсо Алишер Навай аталышындагы мектеп жайгашкан. Ушул жерди болжолдоп келе бересиздер. Телефон отключите. Адресин түшүндүрдүк. 4 кабаттуу дом, адреси болсо Масалиева 41. Бул жакта жазылып турат. Жанагы сатыла турган 3 бөлмөлүү батир болсо, мына ушул 1-чи кабатта жайгашкан. Ушул сатыла турган батирдин эси менин жанында. Ассаламу алейкум ага. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Десол иштериңиз жакшыбы ага? Жакшы. Үйүңүздөрдү сатыкка коюп турсуздар, Сиздерге ошондо 1-чи кабатта болуп калабы? 1-чи этаж, 1-чи этаж. Отдельный вход. Отдельный. Жакшы. Азыр сиздин үйүңүзгө 2 вход менен кирсе болот экен, Бул жака пешком, нар жактан айланып, машина менен дагы кирсе болот, үйүңүзгө. Азыр сиздерге бүт бардыгын кезек-кезек менен түшүндүрүп беребиз. Бул жактан кирип, пешком ушул жака үйгө кирип барсаңыздар болот. Же кааласаңыздар мына жактан айланып, машинаңыздар менен дагы кирип барсаңыздар болот. Азыр сиздерге бүт бардыгын түшүндүрүп беребиз. Жакшы. Мына ушул огороддагы сиздерге тиешелүү болуп калат экен да? Бул жакта воротта коюлган экен, Жакшы. Сизде азыр 3 бөлмөлүү квартира плюс огород дагы бар, Плюс огород. Огород канча соток? 4 соток. 4 соток. Охо, документтери кандай анан ага? Бар, бүт бары бар. Мына 4 соток жердин документтери таза. Таза. Өтө сонун экен. Мынакей достор, жер үйдөгүдөй шарт болуп калат экен. Квартираңыздар дагы бар, плюс 4 соток жериңиздер дагы бар экен. Киргениңиздерде эле бул үйдүн алды стяжка болуп калат. 4 тарабы тең тосулган. Бул тирникенин забордун арты болсо, жанагы дарыя болуп калат. Суунун бою бул жактан кадимгидей шамал болуп, суунун үнү угулуп атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жакшы. Киргениңиздерде эле бул жакта сол тарабында подвалы бар экен. Бул жагына өтө турган болсоңуздар, бул жанагы гараж дедик, Мынакей достор, бул жакта мына ушул бүт бардыгы ушул сатыла турган квартирага тиешелүү. Бул жакта өзүнүн воротасы бар. Жанагы домду айланып нар жак менен кирип, машинаңыздарды ушул жака кеңирип тотото бересиздер. Болжол менен бир 2 машина кеңирип атат экен. Бул жагында плюс гаражы дагы бар экен. Жакшы, воротасы менен тосулуп бүт бардыгы жакшы экен. Үйүңүздүн алды стяжка экен, Жакшы, өтө сонун. Бул жакта навес дагы болгон экен. Азыр сиздерге ушул речканы көргөзүп коебуз, суунун бою. Мынакей достор, суунун бою экен, дарыя, темир тосмо менен тосулган, бүт бардыгы тосулуп, чек аралары такталган. Үйдүн эси айтып атат, бүт бардык документтери таза, кийин ала турган болуп, келе турган болсо, бүт бардыгын көргөзүп, түшүндүрүп, маалыматын беребиз дейт. Жакшы. Үйдү алганыңызга, жашаганыңызга канча болду ага? 1 жыл. 1 жыл болду, 1 жыл. Жакшы. Бул жак болсо биз жана кирген жак. Сол тарабында подвалы болуп калат. Бул жакта 3 очоктор дагы бар экен да? Бул жагында подвалы дагы бар экен. Подвал канча комната ага? 1 комната. Жакшы, 1 комната экен. Керектүү буюм тайымыңыздарды кое бересиздер. Бул жакта болсо 3 очок бар экен. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жагында самору дагы бар экен. Той топур, конок чакыра турган болсоңуздар, кеңири чакыра өткөзсүздөр. Жер үйдөгүдөй условия бар экен. Өтө сонун. Бул жак баня окшойт, Көргөзүп коелу, Мынакей достор. Бул жерге киргениңиздерде эле от чаксаңыздар болот экен.
Кадимкидей ысый ага, пар жакшы эле береби? Жақсы, жақсы. Өзүңүздөр жуунасыздарбы кирип? Жуынабыз. Ага, жакшы. Ага. Охо. Жакшы, жакшы. Бул жака киргениңиздер деле мындай душу дагы бар экен. Жеңил душ кылсаңыздар болот. Же болбосо сол тарабына кирип, бул парилка экен, а? Парилкага да кирип, кеңири парит этилип, жуунуп, тазаланып чыксаңыздар болот. Үйдүн эси айтып атат, бул жак кадимкидей жакшы ысыйт дейт. Эми өзүңүздөр дагы кийин келип көрүп, толук маалымат алып кетсеңиздер болот. Өтө сонун экен. Шаардагыдай условия бар экен. Жакшы. Мынакей достор, биз сиздерге азыр банясын көргөзүп бердик. Үйдүн алдында өзүңүздөр көрүп атасыздар, 3 очоктун жанында мини огороду дагы бар экен. Аялыңыз, жеңебиз гүлгө кызыгат окшойт, а? Гүлдөрдүн түрлөрүн эгип, темир тосмо менен тосуп коюптур, жакшы. Бул жагы бассейн экен, а? Ага, жакшы. Бул жагы бассейн экен, ардактуу замандаштар. Дагы бир суроо бере кетейин ага. Бул сатыла турган үйүңүздө мындай бассейндер, шкафтар, дивандар, стулдар турат, тапчандар турат. Булар калабы кетеби? Кандай кыласыздар? Частично калат, частично кетет. Өзүңүздөр келишип сүйлөшүп аласыздар, а? Жакшы. Өзүңүздөр сүйлөшүп келишип алат экенсиздер. Бул жагында подвалы бар экен, 1 комната. Ушул жак менен сиздер 3 комнаталуу квартирага кирип келе бересиздер. Светтерин жандырып коелу элек, а? Киргениңиздер деле бул кухня болуп калат экен. Кухнясы да кеңир экен, а? Жеңелерибиздин экинчи офис экен. Кухнясы өтө кеңири. Ремонттору дагы сонун. Бардык шарттар бар да, суу, свет, газ, отопление бардыгы бар, а? Бардыгы бар. Жакшы, бардык шарттар бар экен. Газ печка орнотулган, вытяжкалары дагы бар экен. Жакшы. Үйдүн эси айтып атат, бул сатыла турган үйдө эмнени көрүп аткан болсоңуздар, өзүңүздөр сүйлөшүп келишип алат экенсиздер. Эмне калат, эмне калбайт, өзүңүздөр чечишип алат экенсиздер. Биз азыр сиздерге мына ушул кухняны көргөзүп бердик. Охо, ремонту сонун экен, а? Мынакей достор, бул ошондо конок бөлмөсү, зал. Айнек терезелери пластик, темир тосмолору бар. Астын көрүп атасыздар, жыгач экен. Дубалдары дагы өтө сонун жасалган. Потолоктору гипсокартон, лампа, люстра бүт бардыгы коюлган. Конок бөлмөсү өтө кеңир экен. Жакшы. Бул жак болсо жана үйдүн кире беришин карап калат экен. 3 комнаталуу квартираңыздын жалпы аянты канча болуп калат экен? Общая площадь сколько? 100 квадрат. 100 квадрат метрби? 100 квадрат метр. Кеңир экен, а? Лампочкалар күйүп калган окшойт, а? 3 комнаталуу квартира, жалпы аянты общая площадь 100 квадрат метр экен. Жерин аянты болсо 4 соток. Бул дагы бир өзүнчө бир спальный деп атап койсок болот экен. Жакшы. Коридорлору кеңир экен, а? Бул жакта болсо санузел. Киргениңиздер деле раковина, күзгү, унитаз, стиралка, аристон, душевой кабина бүт бардыгы бар экен. Келип эле жашай берет экенсиздер. Эч жерин эчтеке кылыштын кереги жок. Санузел өтө кеңири. Сөз жок. Бул жак болсо коридор болуп калат. Коридорунда көрүп атасыздар, өзүнчө бир узун площадь экен. Жакшы. Бул спальня окшойт экен, а? Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү экен бул. Асты эң негизгиси мына ушундай жакшы жыгач полдор коюлган экен. Дубалдар моющий обой, потолоктору гипсокартон, лампа, люстра коюлган. Айнек терезелери пластик, темир тосмосу менен экен. Жакшы, безопасный экен мындай айтканда. Эми биринчи кабатты билесиздер, айнек терезелерине темир тосмо коюш керек. Жакшы. Документтери бүт бардыгы таза дедиңиз, а? Өзүңүздүн атыңыздабы? Да. Дагы бир суроо бере кетейин ага. Ушундай сонун үйү бар экен, огороду бар экен, ремонту сонун экен. Неге сатып атат деп комментарийге жазат адамдар. Ответ берип койсоңуз. Бишкекке кетебиз. Бишкекке кетип атасыздар.
Ошол себептен сатып атасыздар. Да. Аха. Кухнясында бир көргөзүп коелу. Аял кишилерди билесиздер, кухняга карайт. Кухнясы өтө сонун экен, жакшы, мындай өзүнө чакырат экен сразу эле. Дизайны дагы жакшы экен. Баасын канчада атасыз эмеге? 66. 66 000 доллар. Кеми болобу? Кеми болобу? Уступка. Az öyle. Чуть-чуть будет, да? Будет. По-кыргызски, да? Мгм. Вариант или только наличка? Желательно наличка. Желательно наличка, потому что вы приезжаете, да, в Бишкек, да? Отлично. Болуп тур ака, онда ийгилик, жакшы сатып алыңыздар, Мынакей достор, биз сиздерге ремонту сонун болгон, сатыла турган 3 бөлмөлүү квартираны тартып көргөзүп, түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бердик. Бул квартирага мына ушундай 4 сотук жер тилкеси дагы кошулуп берилет. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, видео обзор кылып бердик. Эми өзүңүздөр дагы кийин келип көрүп, толук маалымат алып кетесиздер. 3 бөлмөлүү квартира плюс 4 сотук огороду менен. Баасын канча дедиңиз? 66 000 доллар экен баасы. Албетте эле кыргызчылык кылып, рымына жараша жакшы эле чүрүп беребиз дейт. Вариант жолдору жок. Только наличка экен. Себеп дегенде бул акабыз Бишкекке кетип атат, ошол себептен сатып атат экен. Андыктан 66 000 доллар, албетте эле реальный клиент болсо жакшы чүрүп берет. Эми өзүңүздөр билесиздер, кеми болот мындай айтканда. Колдон чарбаңыздар өтө сонун экен, шаардын так центринде жайгашкан. Кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, үй ээсинин номери белгиленген, өзүңүздөр чалып сүйлөшүп, ушул батирге дагы келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Баарыңыздарга ийгилик.